Камчыбек Ташиев Баткенде бөөрүлөргө аскер бөлүк ачып, 7 аскер бөлүккө күжүрмөнтүү чегарачыларга үй тапшырды. Аскер кызматкерлери үчүн аймакта дагы 60 батирлүү көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Атайын кызматтын башчысы курулуш иштерин жыл аягына чейин сапаттуу жана баардык жашоо шарттары менен бүткөрүүнү тапшырды. Ушул эле күнү Камчыбек Ташиев учкусуз учуучу аппараттардын иштөө режими менен да таанышып, окуу даярдыгына күбө болду. Аны улай генерал чегарачылар үчүн курулган ашкананы көрүп, аскерлер менен биргеликте тамактанды. Ушул эле күнү Камчыбек Ташиев Ош шаарындагы Сулайман Тоо мечитин оңдоп түзөөдөн кийинки абалын көрүп чыкты. Борбордук мечит төраганын демилгеси менен толук капиталдык ремонттон өткөн. Камчыбек Ташиевдин түштүккө болгон жумушчу сапарынын урунттуу учурлары кезектеги материалда. Толугураак Асел Сыдыкова сөз кылат. Жолдош төрага өздүк курап, чегарачылар күнүнө арналган маекеге жана күжүрмөн тоолорду тапшыруу аземине тизилди. Генерал-майор Шашеев. 28 майда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда Баткен жергесинде чегарачыларга бир катар объектилер тапшырылды. Алгаш 20-22 аскер бөлүгүндө майрамдык куттуктоо сөзүн сүйлөп, 7 аскер бөлүккө күжүрмөн тоолор тапшырылды. Саламатсыңарбы жоокерлер? Эркин тор. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынын Баткен облусу боюнча биринчи башкармалары. Кыргыз Республикасы Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоо, өз күчүн, эгерде керек болсо, Кыргыз Республикасынын эркиндигин жана көз карандысын коргоо үчүн жанын аябастан сактоо жөнүндө эскерткич катары тапшырылат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Бардыңыздарга чындын соолук, бакытты алай жана Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жооптуу жана сыймыктуу кызматта жаңы ийгиликтерди каалаймын. Кыргыз Республикасы чегарачылар күнү чегара кызматынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгы жана күжүрмөнтүү алышыңыздар менен коттуктаймын. Сатимов Даниил Илкебаевичке генерал-майор жогорку аскердик намы ыйгарылсын. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров, Бишкек шаары, 2024 жылдын 20 майы номер 123. Андан соң 20-22 аскер бөлүгүнө курулган жаңы штаб жана казарманды ачып, түзүлгөн шарттарын чегара кызматынын жетекчилиги жана кызматкерлер менен биргеликте таанышып чыкты. Имаратта аскер кызматкерлер үчүн заман талабына төп келген бардык шарттар камсыз кылынган. Канча вакыт кызмат кылганыңыз? 5 жыл. Так, ушул эмне ушул жерде канчадан кызмат кылып атасыз? 5 жылдан бери. Так, азыр каерде иштеп атасыз? Ушул жерде. Шартына өзгөрдүңүзбү? Жакшы болуп калдыбы? Жумушуңар жакшы болуп калдыбы? Так. Мындан 4 жыл алдын канча айлык аласыз? 12.500 аласыз, э? 4 жыл алдын, э? 12.500. Азыр канча алып атасыз? Азыр 74 миллион атасыз. Жетип атабы? Жакшы. Жолдошуңуз да бул жерде иштейби? Жакшы экен анда. Сиз 82 миң алсаңыз, жолдошуңуз канча алат? 86 алат. Жетет экен да бир-бирине. Ийгилик болсун. Жакшылап иштейби. Ким билет шахматты? Сенчи, билесиңби? Сен билесиңби шахмат ойношун? Я. Мен точно билем. Кана жүрчү. Билгенди текшелейин сени. Жүрчү. Койдуңбу акырын, а? Анда мында качып кеттиң, көрдүңбү? Жүр, смело. Вот это вот ушуну мен сени күттүм эле ушундай кылат депчи. Молодец. Мен мына мына койдум мына. Так, муну оңду мен жок кылайын акырын, а? Жүрдүм, ийби мына шах.
Не бул? Каяка жүрөсүң? Туған жерді сағынасың, атаңды сағынасың, бір туғандарын сағынасың. Шunun барлығы мамлекетimiz үшін, еліміз үшін. Мақұл ғой? Жақсылап жүріңдер. Десі отырып, қарағылар. Тамақ қандай? Тамақ жақсы жүреді? Bir-birine uruşpaqlar. Maqul bu? Uruşpay bir-birine qo'llab turib xizmat qiladi. Tashlab qaramiz, ha? Салаттарды құрсағы тоқ болуш керек, таза тамақ жеш керек. Анан ушу тамақтан эгерде уурдай баштай турган болсо, бирөө жак тамақтан кыса баштай турган болсо, анда уже чатак. Мақұл? Сен үшінші күшкүнүн жумшак. Зарплата болгондо сиз хозяйсыздар бул жерде. Мақұл? Жарайт. Сиз ишенген, Камчыбек Ташиев өткөн жылы аталган аскер бөлүгүнө жакын жайгашкан чек-арачылар үчүн курулган 48 батирди тапшырган болчу. Бул жылага кошумча дагы 32 батир бүткөрүлүп, аскер кызматкерлерине ачкычтары берилди. Аскер кызматкерлери үчүн ушул аймактын өзүнө дагы 60 батирилүү көп кабаттуу үйдүн курулушу жүрүп жатат. Камчыбек Ташиев курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, жыл аягына чейин сапаттуу жана бардык жашоо шарттары менен курулуп жаткан үйдү бүтүрүү талабын койду. Красавицалар. Vay молодецтер. Ой, кандай жакшыбы? Кандайсың? Аты ким сенин? Канеке? Каникулга чыктыңарбы? Кандай окудуңар? Жакшы окудуңарбы? Так, сен окууга барганда автобустар апарып аттыбы? Автобус апарат, автобус алып келет, Самалыктын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев чек-арачылардын балдары менен жылуу учурашып, кичинекейлер менен сүйлөшүп, президент Садыр Жапаровдун саламын жолдоду. Салам айтты бардыгыңыздарга. Урматтуу президенттин саламын силерге жеткизип коеюн. Так, анан ушу мына үйлөрдү жасап берип атабыз, дагы үй салып атабыз. Мына бул жерге болсо бала бакча салып атабыз. То есть бардык шарттарды түзүүгө аракет кылып атабыз. Так. Парк? Садыр Жапаров. Садыр Жапаровпу? Садыр Жапаров Бишкекте сага салам айтты. Мына. Көрдүңбү? Атың ким? Нурнамыз. О, сага Садыр Жапаров салам айтып берди. Уктуңбу? Сен молодец. Сен менден бедер кабагың каттың. Ушул эле күнү УКМКнын төрагасы чек ара кызматынын Бөрү Атайын багыттагы отрядына курулган аскер бөлүгүнө барып, ачылуу аземине катышты. Бөрү Атайын багыттагы отрядында да заман талабына ылайык келген бардык шарттар түзүлгөн. Аскерлердин кызмат өтөөсү жана эс алуусу үчүн керектүү шарттар толугу менен түзүлгөн. Kaça kadar götürüyorlar? 30'dan. Çiçi. Kalk sormayacaksın. Kalk. Kalk. Karadeniz Бұл оқу орында 7 элемент бойынша тоо тоскоолдуктарынан өтүү. Бұл тоскоолдукта Ошондой эле Камчыбек Ташиев учкучсуз учуучу аппараттардын иштөө режими менен да таанышып, окуу даярдыгына күбө болду. Шарттуу бутага соккурулуп, окуу даярдыгы тийиштүү даражада аткарылды. Камчыбек Ташиев Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун атайын өкүлдөрү менен биргеликте чек ара коопсуздугун камсыздоо үчүн керектүү болгон жаңы каражаттар менен таанышып чыкты. Уюм менен кызматташуунун алкагында чек арачыларга унаалар тапшырылды.
Ташиев чегарачылар үчүн курулган жаңы ашкананы көрүп, аскерлер менен биргеликте майрамдык түштөнүүгө катышып, тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берип, Баткенге болгон жумушчу сапарын аяктады. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Жакшы жасап атасыз, жакшы балачакка тынчпы? Кана басыңыздар, кана көчөтүңүздөр. Генерал түштөн кийин Ош шаарына учуп келип, калаанын борборундагы Сулайман Тоо мечитинин оңдоп түзүүдөн кийинки абалын көрдү. Жаратканын үйү курулган 12 жылдан бери каралбай, капиталдык ремонтко муктаж болуп турган. Мындан улам мечиттин жааматы жана шаардын тургундары УКМКнын төрагасына кайрылышкан. Бұл Алланың үйі, ким Алланың үйіне қолы тигізсе, Алланың үйін жақсылап қараса, Алла Тағаланың әрдайым төліктің соғып айтылғандай, осы жерге жардам берген әрбір ұсталарды чоңырақ береміз. Еліміз, мұсылман еліміз, мұсылман халқымыз, Қырғызстан еліміз барлығымыз ақ болайық, бірге болайық. Барлығымызға рахматымды айтамын. Ананы сіздермен кеңірек көп жолықпай қалған үшін кешірім сұраймын. Бірақ көзімнің қырын салып тұрамын әрдайым. Қайсы жерде проблема болып отырса, қайсы жерде қиыншылық болып отырса, қайсы жерде ел үшін біздің жардамымызға мұқтаж болып отырса, көзімнің қырын салып, әрекет қылып жардам беруге Реконструкция иштеринде мечиттин ичи сыртынын ар бир бөлүгү жаңыланган. Буга чейин жыгачтан жасалган айнек эшиктери пластика алмашылып, дубал жасалгалары, эмеректери жогорку сапатка өзгөртүлгөн. Мындан сырткары мечиттин астына брусчатка басылып, айрым бөлүгүнө асфальт төшөлгөн. Жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатында бак дарактар отурузулуп, жарыктандыруу дагы жолго коюлду. Ошондой эле канализация, жылуулук маселеси көйгөй жаратпай тургандай болуп чечилген. Заманбап кылып оңдоп берди. Аллах разы болсун. Жылуулук маселеси, асфальт маселеси, даараткана маселеси, микрофон маселеси, жашылдандыруу маселеси, бардык маселе бүгүн талапка жооп бере турган абалда. Дагы бир жолу жалпы мамлекетибизге тынчтык болсун, ажабыздын алтын башы аман болсун, ажабыздын колуна кол, бутуна бут болгон, мамлекеттин келечегин ойлогон генерал Камшия Кыдыршаевке Алла разы болсын. Үстü 1300 квадрат болчу. Ушуга батарея койдук үстүнө. Мына полдордагы полный ремонт болду. Муналар жаңыдан жасалды. Мына обой жаңыдан болду. Обой бул. А сырты мына эшиктер да алмашылган. Бүт эшиктер алмашылган. Мына кафель сырттары. Сырттары полный кафелдерди жаңыдан асылды. Сиздерге ачып көрсөтүп коеюн мындай. Мына бүт кафелдер жасалды. Капиталдык ремонттон өттү да бул 2008-жылы башталып, 2012-жылы Ашар жолу менен бүткөн экен. Анан бүт по проекту просто мындай өз калагында жасап коюшкан. Биз буга эксиз иштеп чыгып, эксизный проекти менен жасаттык. Бар жогу. Толугу менен капиталдык ремонттон өтүп бүттү. Мына потолоктору надежный потолок. Мурда жөн эле жыгачтан болчу экен, ана гипсокордон. Аны алып надежный кылдык. Сулайман Тоо мечити өлкөнүн түштүк аймагындагы эң чоң мечит болуп саналат. Имарат 2012-жылы тургузулуп, жалпы жер аянты 1 гектарга жакын. Бүгүнкү күндө калаада мындан сырткары 130 мечит бар. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.